5 баланын энеси Минтип каарылыктын бакытын көрүү алдында турганда боорусу каарылык бакытын жулуп кетүү коркунучунда турат. Урматтуу мекендештер, келиңиздер, колуңуздардан келген жардамыңыздарды берели. Көзүнө жаш алып өмүрдүн таттуулугунан ажырагысы келбеген Гүлкайыр Дүйшеева боорусу менен жабыркап келүүдө. Ал сиздин жардамыңызга муктаж болуп, колуңуздан келген колдоо көрсөтүүнү суранууда. İçim dağı soğut olup tün uykumdan dırıştı kalablaydan demasında kıyım olacak. Bu kıyımlar oladır. Anın dem alganında kıyım bol. Şunda yapkalında oladır. Şuların adamın aldarınдағы тапқанда сондан жетпейді екен. Алдарын жақсылығын көрсем екен, осылардың қасында болсам екен деген жақсы ниет, жақсы пейілді едім енділі. Аға осылары жармасып görme alamadım. Gülkayır эне 5 баланы жарык дүйнөгө алып келген. Азыр 64 жашта. Өлүм менен өмүрдүн ортосунда турган энесине уул кыздары сиздерден жардам сурайт. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз эли. Урматтуу жамаат, ошо сиздерден көптөн көп өтүнөт элем, жардам сурайт элек. Ушу 3 жылдан бери атабыз дагы ооруп, атабыздын оорусу менен алышып жүрсөк, бир жагынан энебиз ооруп, ортодо кыйналып калдык. Анан эми биздин төрүскө отуруп, союзду көрөр убакта ушундай оору, жаман ооруга чалдырып калышты. Жардам сурайбыз. Ушу күндөн күнгө акыбал оор. Ар бир мүнөт, ар бир секунд так өтө маанилүү болуп атат биз үчүн. Ушу бардык кыргыз элинен, бардык жамааттардан жардам сурайбыз. Жардам берип коюңуздар, болмостордон келишинче тирек сакайып келип, ушу биздин төрүбүздө ызык чайыбызды ичип отурса деген тилегибиз бар. Биз үчүн апабыздын өмүрү өтө кымбат. Күндөн күнгө ичиндеги суусу чоңоюп баратат. Тамак болгон табити жок болуп, түн уйкусу да тынч болбой. Бизди өтө чоң коркунучка салууда. Биз үчүн апабыздын өмүрү өтө кымбат болууда. Ошондой эле атам оорукундагы буга чейинки 3 жылдан бери дөшөктө жаткан ал атабыз менен алышып жүргөн учурда апабыз да ушундай айыкпас дарт оорусуна кабылып калды. Ушул атамына караган ушул апам эле. Апамдын ар бир мүнөтү биз үчүн өтө коркунучта. Биз кечинде жатып эртең менен ушул апабызды көрүп калабызбы, көрбөй калабызбы деген өтө коркунучта турабыз. Сиздерден өтө суранычыбыз. Колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябай жардам берип коюңуздарды суранабыз. Бир үйдө Гүлкайыр эне эле эмес, өмүрлүк жары дагы ооруп келет. Ал көп жылдардан бери төшөктө жатат. Минтип кайгынын аркасынан кайгы келгени жүрөгү оорутат. Агайын туугандар, биздин үйдө ушундай кыйынчылык болуп аттыр. Ошону бир сиздерге кайрылганым ушундай. Мына өзүм 3 жылдан бери төшөктө жатам. Мен бияктан адабын тартып атсам, бияктан өмүрлүк жарым ада ушундай оорукчан болуп калыптыр. Мына агайын туугандар келип, болгон ниеттерин айтып, жардамдарын берип, эл журт мына
жардам беребиз деп атат. Колундан келсе, жакшы жашнакай болуп жүрсөм, ошо элге кайрыбай эле өзүм деле аракет кылмакмын. Айла жок. Ошончо сумма акча керек экен. Кайрылган ошол иштерге. Гүлкайыр энеге айылдаш жарандардагы бул оордан сакайып кетүүгө кол сунууда, бирок жетишсиз. Ошол себептен айыл эли дагы сиздерге кайрылууда. Салам алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Бүгүнкү күндө мындай аты жаман оорулар көп үй бүлөнү түйшүккө салып келет, аны баарыбыз эле көрүп жүрөбүз. Бирок ошол ичинде мына бизден айылда байкебиз менен жеңебиз алдыда айтып өткөндөй, ата бир буручта, эне бир буручта жатат достор. Эми мындай күн эч бир уул кыздын башына түшпөсүн. Азыр мисалы үйдө ата ооруп, атанын аркасында чуркап, атам аман болсо экен деп чуркап жүргөн мезгилинде эне дагы мынтип аты жаман ооруга чалдыгып, боор оорусуна, анан эми азыр каягына чуркарын билбей уул кыздар кайрылып атат. Ошон үчүн ушундай кыйынчылыкта кыргыз бири-бирин таштаган эмес достор. Биз буну сөзүбүз менен эмес, кылган иш аракетибиз менен далилдеп келебиз. Анан эми ушул жерде дагы мына экран алдында турган реквизиттер, мына ушул үй бүлөгө таандык уул кыздарына кызы донор болуп берейин деп, анан баардык ушу документацияларын дайындап, азыр болгону каражат маселесинде турат. Анан биз дагы колубуздан келген жардамыбызды көрсөтүү аракетиндебиз. Анан мен дагы айылдаштарыбызды, бүт ага-инилерди чакырып кылам. Анткени бул оору менен мындай убакыттан уттурбаш экендигибизди мен дайым айтып келем. Азыр да бул жерден айтып, мына убакыттан уттурбай тезирээк аракетте болуп калыш керек достор. Ошон үчүн ар бирибиз каалайбыз атанын аман болушун, ушу аталарыбыз биздин жакшылыкты көрүшүн. Эне да биздин кашыбызда ушундай жакшылыгын көрөрдө мындай акыбалда жатышы бул ар бир адам үчүн кыйын. Ошон үчүн колдон келишинче кол сунууга чакырабыз. Бүгүнкү күндө азыр Кудай буйруса жеңебизге эми Кудайдан көп тилек дуа кылып, анан намаздарда көп дуа кылып, анан ушул видеону да болсо бөлүшүп койгонуңар чоң жардам. Ушуга жөн эле бир жакшынакай пикириңерди айтып койгонуңар дагы бул чоң жардам. Анткени айрым учурда адам бир материалдык эле эмес, моралдык дагы жакшы сөзгө муктаж болгон учурлар болот. Мына ошондой учур саатында ушул үй бүлөдө балдар кыздардын өтүп жатат. Азыр атам кайсы күнү, апаман кайсы күнү ажырап калам деген чоң түйшүктө турат достор. Кимдир бирөөбүз бир нерсе алабыз деп, же бир нерсе салабыз деп, же болбосо бир жака барабыз деп пландап аткан болсок, же бир нерселер ишке ашабыз десек, бул үй бүлөдө андай үмүт, андай ниет, максат жок. Жөн гана ата менен апам аман болсо экен, жакшы болсо экен, жогото болбосом экен деген мындай чоң коркунуч менен өмүр өтүп жатат достор. Ошон үчүн биз колубуздан келген аракет жасайлы, анткени аракет бизден, берекеси Аллах Тааладан. Ошон үчүн Кудай буйруса мен ишенем элге, журтка, анткени көп учурда көп адамдар жакшырып бүгүн биздин катарыбызда. Анан бул үй бүлөдө дагы амандык болуп, байкебиз менен жеңебиз балдарынын жакшылыгын көрсүн. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар, урматтуу кыргыз элим. Мынакей ушул жерден баардыгыңыздар көрүп атасыздар, көптү күзө көл болот, көл каптаса сел болот дейт. Анан эми бул жерде айтып сиздерге кайрылып атканыбыз ушул. Биз Талас районундагы Жонар айылынан кайрылып атабыз. Анан өзүңүздөр көргөндө бул жерде мынакей бир үйдө эки оорулуу адам жатып атат. Мына бирөөсү мынакей Орункул аке, бирөөсү Гүлкайыр жеңе. Анан эмне дейсиз, бу жерде айтып аткан нерсе ушул эми өзүңүздөр билесиздер, бул азыркы заманда ушул операция, дарылануу деген өтө кымбат турат экен. Ошо арасынан берде бизде Байматов Азамат деген жигитибизди билесиңер, көптөгөн оорулууларды сакайтып, элдин арасына кошулуп кетишине аябай көмөктөрүн көрсөтүп, баардык ушундай нерсени жасап жүрөт. Анан эми ушул Азамат инибизге рахмат. Ошол жерде ушул Орункул акенин, Гүлкайыр жеңемдин баласы, балдары, классташтары чогулуп, ушу туугандар келип сүйлөшүп отурабыз. Эң нерсе эле мындай экен, эми бул кишинин операциясы боордон болгондон кийин операция Индияда болуш керек экен. Индияда болгондо ошо операциянын өзү эле $23,000 дейт. Анан эми ал жака барган, келгени бар, ичкен тамагы бар. Ага чейин консультациясы жана башкасы $30,000 ашып калат экен.
Эми андай болгон күндө дагы эмне дейбиз, ошо сиздерге ошо кайрылганыбыз ушул. Колдон келишинче аракет кылып бир жардам береби деген үмүт менен сиздерге мынакей кайрылуу жасап атабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Биз ушу Талас областынын Талас районунун Жонары айылынан чыгып атабыз, ушуну элге кайрылуу кылып. Мына айылыбызда Анар Кол инибиз, келинчеги экөө тең бир үй бүлөдө эки кеселдүү эме больницадан дагы берден бир Кыргызстандан эч колунан келбей турган нерсе экен, муну чет мамлекетте гана жазалат экен. Муну эми айылыбыздан Байматов Азамат бир нече адамдарды жалаң Таластан эмес Кыргызстандын төрт бурчуна Баткен, Көл, Нарын, Чүй бүт жерден алып барып жүрөт. Мына ошол жака бир аракет кылып атат. Bir 30 mingden öydürük dolar, 30 ming dolardan öydü bir akça çoğuluş kireyken şu yakın arada. Ayla çok bak ayrılı atağız şu jalpı Kırgız Cumhuriyet yurtka. Şuğa bir kaydıger karabay bir tegiz, oylanıp bir eme kılıp berzen ister. Allah'ın bir sınavısı, orudu da sınavı öğretiken, jamandıkta da, jakşılıkta da sınavı katar öğretiken. Ne bir çempiyonlarımız çıkıp atır, alarga muna azırkı jaş ballardan aylansa bolot, поколение деп бүт тикесинен тик туруп, атында мингизип, машинасында мингизип, квартирасынан да алып берип атат. Анан адам жакшылыктын артында жамандык бар дейт, жамандыктын артында жакшылык бар дейт. Анан мына жамандык жагын дагы бир эске алып, бир колунда бар эмелер, бизнесмендер, колунда барлар бир Алланын ыраазычылыгы үчүн бир жардамыңыздарды аябаңыздар. Şu ayla çok kayırılıp atkan nerede olup şu yakın arada olmazsa keç bolup kala turganday. Şuğa bir göңүл burup bir emet koysanızlar Allah'ın razıçılığı için. Allah razı olsun. Assalamu alaikum Kırgız elim. Sizlerden bir жақсы сураныч. Ушул bir үйдө экөө тең орукчан болуп атат. Ушул женебиздин боорунан ооруп аткан себебинен Кыргыз элине кайрылып атабыз. Индияга барып операция жасаш керек экен. Ушуга колуңуздардан келген жардамдарды сурап атабыз элден. Туугандар, Кудай көзү. Бизден дагы поколение алып чогулткандар бар. Поколение алып чогултуп, эртерээк ушул женебизге жардам берип, аман-эсен барып, кайра ушул үйүнө кошулушуна аракет кылалы. Барыңыздардан суранарыбыз ошол. Колуңуздардан келишинче жардам берип коюңуздар.